Баяман Абдуллаев Кыргыз улуттук университетинен кыргыз-кытай тили боюнча котормочулук билим алган. 5 жыл жогорку билим алгандан соң Сапат эл аралык билим берүү мекемелеринде эмгектенген. 1 жылдан бери Хусейин Карасаев атындагы Ысыккөл лицейинде иштеп, жатакана жетекчиси болууга жетишти. Негизинен биздин жатаканада азыр ушул 268 окуучу окуйт, жашайт. Ушулардын коопсуздугу жана улардын тарбиясы менен биз жоопкерчиликтебиз. Ар бир класстын өзүнчө тарбиячылары бар. 15 классы бар, 15 класстын ичинде бар тарбиячылар бар. Биздин тарбиячыларыбыз кечинде саат 10:30 жаткырат, эртең менен саат 6:30-7:00 тургузат. Жана ошондой эле биздин тарбиячыларыбыз күндө кечки саат 11-ден баштап таң 6-га чейин өздөрүнүн дежурствосын аткарат. Алардын негизги жумуштары кечинде балдар ооруп калат, же болбосо терезелер ачылып калат, же болбосо үстүлөр ачылып калат, ошолорду чаап, ошолордун ден соолугуна камкорушуу. Сен алыстан келген, же болбосо могул жерде бизде жакында жүргөн жергесинде ата-энелер келет. Балдарыбыз жума сайын каалоочу окуучулар кетип атпайбы? Ошолор кетип атканда ата-энелер келет. Кандай жатат, жаткан жери, постелдери, комнаталары, класстары менен таанышат, тарбиячыларыбыз тааныштырат. Алардын жума сайын шешектерин алмаштырып, кийимдерин да жууп берип турат. Бул кесипти эмне үчүн тандап алдык? Ар бир жерде, мисалы үчүн биз деле лицей кезинде окуп жүргөн кезибизде биз деле ушундай жетекчилер башкарды. Буюрса мен деле ушундай жетекчи болобуз деген жакшы ой тилек максаттарыбыз бар болчу. Кудай буйруптур ушул жерге келип отурабыз. Мен болгондо ушундай жакшы жумуштар кылам, же балдар менен ушинтип иштешебиз деген биздин ару тилектер бар болчу. Ошондой Кудай буйруп ушул жерге отурабыз. Өзү жаш болсо да балдардын тилин таап, жүктөлгөн милдетти жоопкерчилик менен аткара билген Баяман агайдын алдыга койгон максаттары арбын. Алардын эң негизгиси өлкөнүн билим берүү тармагына өз салымын кошуп, илимдүү келечек ээлерин тарбиялап чыгаруу.